BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Россия Жапон деңизинде аскердик машык учурунда канаттуу 2 ракета учуруп сыноо өткөрдү. Бул Москванын Токиого аскердик күчүн көрсөткөн өзүнчөлүү бир эскертүүгө окшоп турат. Майкл Бристоунун кабарын уктурабыз. Россия чыгыштагы жээктеринде аскердик машыгууларды байма-бай өткөрүп келатат. Бирок Жапония соңку убакта мындай активдүүлүк күчөп жатканын билдирүүдө. Эки өлкөнүн ортосунда түйүндүү маселелер бар. Анын ичинде көп жылдан бери чечилбей келаткан жер талаш дагы бар. Россия ошондой эле Жапониянын аскердик максатка жумшаган чыгымдары көбөйүп жатканына дагы кабатыр болууда. Россия Украинага басып киргенден бери Токио Киевди колдоого алып жатканы Москваны кыжаалат кылбай койгон жок. Жапониянын премьер-министри Фумидо Кисида Киевге өткөн аптада эле келип, Украинаны колдоп жаткан батыш өлкөлөр менен Жапониянын тилектеш экендигин көрсөттү. Бул BBC кабарчысы Майкл Бристоунун кабары болду.